Программабызды улантабыз. Бизде конокторубуз бар, меймандарыбыз менен тааныштыралы. Бүгүн биздин студияда Талас шаардык күзөт кызматынан конокко келишкен. Алар милициянын сержанты Рамил Нарбаев жана Миңбай Токтоналуу уулу конокто. Кош келипсиздер. Рахмат. Кутмандыгыңыздар менен маанайыңыздар кандай? Жакшы. Жалпы эл журтка, жалпы көрөрмандарга кутман таң каалап койсоңуздар болот. Келиңиздер. Жалпы Талас элине бүгүнкү кутман таңыңыздар менен ар дайым ишиңиздерде ийгилик, жүзүңүздөрдө жылмай болсун. Баарыңыздарга кутман таң, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Күзөт кызматын коштоп келген маданияттын мыктысы, 10 аткаруучу десек жаңылышпайбыз, Талас району маданият бөлүмүнүн кызматкери Урматжан бизде конокто. Анда келиңиздер, күзөт кызматында канча жылдан бери эмгектенесиздер? Мен милициянын старшинасы Нарбаев Рамил Мырзабаевич, Талас шаардык күзөт бөлүмүндө 2016 жылдан бери иштеп келем. Күзөт кызматы бул коомдун коопсуздугун жана кылмыштуулуктун алдын алуудагы жана ошо менен бирге эле майнилүү объекттерди кайтаруу менен иш алып барат да. Биздин жерде иштегенибизге байкебизге караганда азыраак 3 жылдын жүзү болду. Ошол бизде эле ушул байкем айткан сөздөргө кошулабыз. Кестеш бул күзөт кызматы деген эле баягы биз мындай кооптуу деп мындай кандай десек серьезный кабыл алабыз го, мындай түзмөтсүз кабыл алабыз го, бирок мындай акаризончу байкени жанына алып келгенден кийин демек биздин студияда ырга бөлөйүн деп, шаңга бөлөйүн деп келип отурат. Анда эң биринчи эле ырга кезек бербейлиби, кандай дейсиз? Келиңиздер. Баарыңыздарга маалым болгондой, баарыңыздардын өмүрүңүздөр узун, ден соолугуңуздар чын болсун деп Жаныш Кочкоров агабыздын Өмүр дая деген чыгармасын тартуулап берели. Мүмкүн болсо кабыл алып Өмүр дайра бар кечкенген өтүнөрүм мага келсең кеч келбен асыл кечим кайдан чыга калдың сен Sen jolaba men alыстан кеткенде Жашоо жыргал кадырына жеткенге Sırın çeçkenge Жүрөк сыздай күлдөрүм зырпылда Sen жолуга мен алыстап кеткенде Карагандой колуңдагыдан экмин тармагандой бышып тургандан экмин чагып жели өстүрүп чеданыңды Çaman bütse çalga tarı gerekmin Çağıp çeli östürüp çedanımdı Hey
бүтсө чалгатары керегин минтип жашын бир топ жаштары өндү. Байле күзөт кызматкерлери ушундай шаңды ырдаса, сахнада эмнеге ырдабайсыңар деген суроо. Бала кезиңерде эгерде кандай десем, ырдап жүрсөңөр, эмне себептен бул кесипти аркалап калдыңар деген суроо. Бул кесипти аркалап калганыбыздын себеби биз жаш кезибизде негизи ушу маданият чөйрөсүнө кызыкчубуз. Эгер мен милиция кызматкери болбой калсам, ал балким таласта бир маданият кызматкерлеринен тамада же музыкант бирөөсү болуп калат белек. Бул милицияга келгенибиздин себеби бирден бир биздин досторубуздун көбү милиция. Анан жаныңда жолдошуң кандай болсо ошондой болосуң дегендей эле ошолорду көрүп кызыгып, ушул чейде өтүп калдык. Негизи сиздердин баягы кызматыңыздар оор деп айтайлы, мындай эл менен иштешүү, баягы көпчүлүк учурда, анан жумуштан чарчаган учурда кантип эс аласыздар, мисалы ырдап эс аласыздарбы, кандай кыласыздар? Жок, мындай основной биз жумуштан чыкканда негизи эле ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө болсо керек. Мага мисалы тогойн жазылган жагат. Биринчиден эң эле биринчиден азыр көйгөйлүү маселе бизде телефон болуп калды, телефон, интернет. Ошол тогойнунда мисалы телефон, интернет жок. Таза аба, суу жээкте бир сафкаган суу жээктин отуруп, бираз кыңылдап, өзүмдөгү иштеги болгон жүрөк сезимдерди чыгарып, анан баргандан кийин шашлык бышырып жеп, эте салган жакты турат. Жаратылыштын кооздугуна суктанып, баягы табигаттын кооздугу. Эч ким менин тынчымды албаса, эч ким мага тийишпесе деп, Негизи кесиптештердин арасында ырчы кызматкерлер дагы болгону бул кесипти жалпы кесиптештер сыймыктанат болуш керек, Негизи Миңбай айтсаң, кайсы чыгармаларга көбүрөөк басым жасайсың? Мен негизи бул ырдап баштагандан эле илгерки чыгармаларга көбүрөөк басым жасайм. Анткени деген маанилүү, укулуктуу деп ойлойм. Жүрөккө жете турган ырлар. Жүрөккө жете турган ырлар. Анда келиңиздер дагы бир жүрөккө жете турган жагымдуу чыгармаларын тартууласын. Жалпы көрөрмандар кабыл алып коюңуздар, кел абай. Жалпы ушул мырзалардын атынан болсун деп айымдарга, сулууларга суктанууга акын бар деген бир чыгарма тартуулап койдук. Сулууларды көчөлөрдөн көп көрөм, суктанамын көзелектен өткөрөм. Жылмаңдаймын барысына тиешет, жерим анда мен муну чалып көппөгөм. Шектенбесин көргөнү билген жакындар, шериктешим үйүмдө бар асылы жар. Сууруп алам чечекейим десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга якын бар. Улуң чачты көчөлөрдөн көп көрөм, толкун ташып ошол замат өзгөрөм. Улукканды сурабагын айтпагын, 30 жашта мен муну чалып көппөгөм. Шектенбесин көргөнү билген жакындар, шериктешим үйүмдө бар асылы жар. Сууруп алам чечекейим десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга якын бар. Кырка чачты көчөлөрдөн көп көрөм, кызыгамын күйүп жаны бүрткөнүм. Кыялымда жанашамын бир басып, жаш кезимде мен муну чалып көппөгөм. Шектенбесин көргөнү билген жакындар, шериктешим үйүмдө бар асылы жар. Сууруп алам чечекейим десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга якын бар.
Денбесini көргөнү билген жакындар, шериктешим үйүмдө бар асылы жар. Суруп алам чечекейим десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга, сулууларга суктанууга якын бар. Сулуулар суктанууга, сулууларга суктанууга якын бар. Баягы мырзалардын мырзалардын кимни болуп калды десек болот. Кандай жооп айтарын билбей, ай мен деле сулууларга суктанууга акым бар да деп коюшат. Эң сонун үнүңүздөр сонун экен. Биздин көрүүчүлөр деле угуп, биздин студияны шаңга бөлүп отурган, биздин көрүүчүлөр да көп болду. Талантыңыздарга таазим, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ыраазычылык билдиребиз сиздерге ушундай биздин студиябызга келип, жандуу үн менен бизди шаңга бөлүп бергениңиздерге. Сиздерге эркин микрофон берели. Келиңиздер. Сизди көрүп аткан баардык үй бүлөңүздөргө, сиздерди көрүп аткан баардык тааныштарыңыздарга салам айтып кетсеңиздер болот. Эмне дейм, жалпы Талас эли, Талас таңкы, Талас берүүсүнүн көрүүчүлөрү, сиздерге ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Могу келе аткан 23 февраль жигиттердин, мырзалардын майрамы менен чындыктан куттуктайбыз. Анан дагы могу биздин алдыда Кудай буйруса, биздин күзөт бөлүмүнүн 18 февраль 59 жылдыгы. Бардык күзөт бөлүмүнүн кызматкерлерине жалпы ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар, бар болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар куттуу болсун, майрамыңыздар менен. Биз дагы бул келиште байкебиз айтканыңызга кошулабыз, анткени деген байкебиз бардыгын айтып. Биз жалпы эле ушул Таластыбы көрүүчүлөрүнүн бардыгынын иштерине ийгилик, ар дайым үй бүлөсүндө ден соолук болсун деп, анан кийин жалпы өзүбүздүн биздин үйдөгүлөргө дагы ата-энебизге, ошондой эле бизди көрүп жаткан көрөрмандарга бардыгына жагымдуу ызык салам. Анан кийин эң баса белгилеп айтып кетейин. Сиз жана сураганыңыздан бул форманы кийип калганын бирден бир себеби да мен өзүм байкеме ыраазычылык айтат элем. Анткени ал байкем бир тууган байкем мен Нургазы деген. Ал киши окуган эмес, иштеген эмес, бирок ушул Миңбай иштесин, Миңбай окусун деп ушу форманы кийип калганын себеби да ошол кишинин салымдары чоң. Бир туугандык сезим, Бир туугандай кандай сон. Урмат, сага да эркин микрофон бериңиз. Урматтарыңыздар менен, урматтуу Таластыбынын көрүүчүлөрү, мына биз дагы ошо акелерибиз менен келип калдык. Ошо баарыңыздарга ден соолук каалайбыз, ишиңизде ийгиликтер болсун. 2025-жыл баарыбызга ийгиликтердин жылы болсун, Дагы бир жолу коноктор менен тааныштыра кетели. Ардактуу сүйүктүү челегөчүлөр, Талас шаардык күзөт кызматынын конок меймандары. Алар милициянын сержанты Рамиль Нарбаев жана Миңбай Токтоналуу уулу конокто болду. Ал эми аккордеон коштоосунда Талас районунун маданият кызматкери Урматжан бизде конокто болду. Сиздерге чоң рахмат, келип бергениңиздерге ийгилик каалайбыз. Бул инсандар болбосо биздин коомубузда баягы коопсуздукту камсыз кылып келатат. Бул инсандар болбосо баягы башаламандыкка алдырып, кандай бир себептер, жүйөлүү себептер да болуп калышы мүмкүн эле. Ушул инсандардын эмгегинде бизде элибизде тынчтык, коопсуздук камсыз кылынып келет. Биз болсо эфирибизди